Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу быйыл жаңы окуу жылында окуучулар мектепке барып окуй албайт. Ошондой эле балдар бакчасындагы тарбияланган балдар да бакчага барбастан үйдө отуруп сыналгыдан сабак окушат. Башкача айтканда окуучулар жана бакчадагы балдар үчүн окуу онлайн жүргүзүлөт. Буга байланыштуу учурда телеканалдарда сабактар тартылып жатат. Здравствуйте, дорогие ребята. Учурда Ынтымак телеканалында бардыгы болуп 60 сабак тартылды. Экинчи тайпа ортоңку, жогорку жана мектепке даярдоочу тайпадагы балдарга ылайыкташылган сабактар даярдалган. Балдарга жеткиликтүү болуш үчүн сүрөттөр, слайдтар менен тартылууда. Тарбиячылар онлайн сабак жандуу сабактан оор экендигин айтышат. Анткени алар үчүн камеранын сүрүү байкалган. Жаттап келген тексттерин да унутуп, 15 мүнөттүк сабакты 2 сааттан ашык тартылып кыйналып жатышат. Көп эле кыйынчылыктан өттүк да. Анан биз айтып кетчү нерсебиз, журналисттерге биз аябай таазим кылдык. Эмне дегенде камеранда сүрүү болот экен. Анан мугалимдер слайд жасаган жактан да кичине кыйынчылык көрүштү. Бирок биз баягы 2 жылдан бери президенттин указы менен санариптештирүү жылы болгондуктан биз буга даяр эле болуп калган элек да. Эмне дегенде бардык мугалимдер ноутбукту болушуп, электрондук форматта пландарды жазышып башташкан. Анан март айынан бери, карантинден бери өздөрү ошол өздөрүнүн тайпасында онлайн сабактарды өткөрүштү. Бирок баары бир мынтип студияга келип, камеранын алдына туруп сабак өткөн аябай мындай кичине татаалыраак экен да. Эмне дегенде байкуш тарбиячыларыбыз мейли ошо 60 бала болсо дагы мындай балдар менен тирүүлөй өткөнүбүзгө жетпейт экен деген ойдо калышты да. Мугалим тарбиячылар буга чейин дистанттык окууну окуучуларга бакчадагы балдарга кандай түшүндүрүп, окутуу боюнча семинарларга катышып окуп үйрөнүшкөн. Сыналгыдан өтүлгөн сабактарды окуучу түшүнүп, өздөрүнүн класс жетекчилери менен WhatsApp, Zoom программалары аркылуу кайтарым байланыш түзүп түшүнгөнүн айтып берет. Онлайн сабактар азырынча кайсыл айга чейин өтүлөрү белгисиз. Мынанча айга чейин деп туруп эч ким гарантия бере албайт. Качан мына оору токтогондон кийин эртеси эле өтүп кетишибиз мүмкүн да. Может, эгерде мына өзүңөр көрүп атасыңар, телевидениеден күндө берип атат, мынанча оору чыкты деп туруп. Биз башталышында мартта каникулга чыккан мезгилде бизде 10 чакты, 15 чакты эле ооруп аткан мезгилде чыктык да. Азыр ошол может азыр 10 чакты, 15 чакты ооруп калган мезгилдерде может баштап беришибиз мүмкүн сабак. Азырынча бир чейрек деп айтылып атат, бирок бир чейректен кийин ноябрь айында күчөйт деген да миш-миш бар да, ошон үчүн кармалып атат. Эгерде бир чейрекке чейин эле оорулар жок болуп калса, зачем немесин эч кандай кажети жок да. Ошон үчүн качан ушул оорунун басаңдаган мезгилде кадимкидей режимге окутуп кете беребиз. Биздин Смотрим на камеру, улыбаемся. Я скажу раз, два, три, начали, значит начали. Раз, два, три, начали. Онлайн окуунун жазылышы июль айында эле башталган. Ынтымак телеканалы бул жоопкерчиликти өз мойнуна алган. Ал үчүн телеканалдын техникалык базасы жетиштүү. Режиссер, операторлордо дасыккан тажрыйбалуу кызматкерлер. Окуу кыргыз, өзбек, тажик тилдеринде жазылып жатат. Телеканал кызматкерлери жалпы 400гө жакын сабак тартып жетишти. Тартым эртең мененки саат 8ден кечки 8ге чейин жүрүүдө. Ынтымак телеканалдын базасы аябай ыңгайлуу келди. Биз буга чейин мектептерди тартып жүргөнүбүздөн бизге калган заказдар да түшүп калды. Например, өзбек тилдүү мектептерге сабактарын тартып бергени үчүн биздикилер жакшы, мыкты, айтканда ошончо студиялар аракет кылып тартып аткан болсо, ошолордун арасында эң алдыңкы, мыктылардын бири болгондуктан бизге кошумча даже бунан ошо тартып бүткөн сабактардан тышкары өзбек тилин дагы кошумча берди, тажик тилдерин дагы кошумча берди и бала бакчаларды дагы кошумча берип, биз ошолорду үстүнөн иштеп жаткан учурубуз. Техникалык жактан Ынтымак телеканалы студияда болгон бар жок нерсе менен камсыздалган. Билим берүү министрлигинин маалыматында республиканын айрым жерлеринде жергиликтүү бийлик менен санэпид көзөмөлдөө борборунун келишими аркылуу балдар бакчасы жаңы алгоритм аркылуу иштейт. Бирок баланын саны чектелет. Фироза Шымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.